Экинчиси, мына тейлөө кызматтары боюнча сөздөр аябай көп, элде нааразычылыктар көп. Мына айрыкча Алмазакун ушу министрлер кабинетинде чоң мындай сын пикирлер айтылып атат. Кафе, ресторандарда тейлөөгө байланышкан баягы пайыздарды алып, тейлөө бекер деген менен дароо ошол кафе, ресторандардын кожоюндары тамак аштын баасына ошону кошуп койду дейт. Ага акылдын деле кереги жок да. 10%, 15%ды кошуп койду, алар уттурган жок. А карапайым элдин чөнтөгүнө эч кандай бул таасир эткен жок. Ошон үчүн ушундай кадамдарды жасаарда мындай анализ кылып жасаш керек да, жөн эле жасап койбой. Мына ушул маселени да караш керек. Бизде бүгүнкү күндө такси кызматы болобу, чач тарач болобу, кафе, ресторандар болобу, бүт бардыгы дүйнөлүк чоң ири борборлордон да ашып кетти. Баалар аябай кымбат. Эл аябай нааразы буга. Министрлер кабинети татыктуу иш алып барбай жатат бул боюнча. Министрлер кабинетин биз мына атайын ушул февраль айына чакырып, ушул маселелер боюнча биз парламентте карап угушубуз керек. Элдин үнүн ушул жерде биз ачык талкуулашыбыз керек. Нааразычылыктар аябай көп бүгүнкү күндө. Үчүнчү маселе мына курулуш тармагы боюнча. Эң туура айтты. Мына Акыл Тогузбаевич маселени кабыргасынан коюп атат. Себеп дегенде биздин дарегибизге бир топ өлкөдөгү курулуш компанияларынын жетекчилери кайрылып атат. Мына аталган министрлик, курулуш архитектура министрлиги өзү каалагандай тарифтерди коюп алган. Бул адатта тарифтер эң кур дегенде министрлер кабинети, жогорку кеңеш тарабынан да каралыш керек да. Ошонун негизинде үйлөрдүн чарчы метрлери кымбаттап, элдин сатып алуусунда чоң түйшүк жаратып атат булчу. Ошон үчүн мындай нааразычылыктар боюнча дагы мына тийиштүү парламенттик комитет, курулуш архитектура боюнча, транспорт боюнча комитет, Кубанычбек мырза, эмки жумада сиздер комитеттин кароосуна ушул маселени алып чыккыла, талкуулап, андан кийин пленардык жыйында карайлы. Бул боюнча нааразычылыктар аябай көп. Ретке келтиришибиз керек.